Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адабий окуу сабагынан 4-чейректеги 6-сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп кроссворд чечип алалы. Бул жерде кроссворддо суроолор тигинен жана туурасынан берилген. Эми кроссвордтун чечүүгө киришели. Тигинен биринчи уйдун баласы эмне деп аталат гана ойлонобуз. Азаматсыңар, уйдун баласы музоо деп аталат. Экинчи эчкинин баласы эмне деп аталат? Ооба, эчкинин баласы улак деп аталат. Үчүнчү тигинен төөнүн баласы эмне деп аталат? Азаматсыңар, төөнүн баласы тайлак деп аталат. Эми балдар, туурасынан табабыз. Туурасынан биринчи койдун баласы эмне деп аталат? Ооба балдар, койдун баласы козу деп аталат. Эми туурасынан экинчи жылкынын баласы эмне деп аталат? Жылкынын баласы балдар кулун деп аталат. Эми акыркы суроо, топоздун баласы эмне деп аталат? Азаматсыңар балдар, топоздун баласы мамалак деп аталат. Балдар, бул жерде жалпысынан үй жаныбарларынын балдарынын аталыштары берилген. Демек биздин бүгүнкү темабыз да ушул үй жаныбарлардын бирөө жөнүндө болмокчу. Демек биздин бүгүнкү темабыз ай, көк, музоо, ай. Демек бүгүн балдар сабакта биз аңгеменин темасы, автору, мазмуну менен таанышабыз. Каармандарды талдайбыз. Чыгарманы андан ары улантабыз. Эми балдар, биз азыр чыгарманын автору менен таанышалы. Чыгарманын автору балдар биздин адабий окуу китебинин автору Сулайман Рыспаев агайыбыз. Эми балдар автор жөнүндө кыскача маалымат алалы. Сулайман Рыспаев 1956 жылы Ош шаарында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1973 жылы Токтогул районундагы Сары Камыш айылындагы Бирлик орто мектебин аяктаган. 1978 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Окууну аяктагандан кийин айылдык мектептерде кыргыз тили, адабияты сабагынан карапайым мугалим болуп иштеген. 1987 жылдан бери Кыргыз билим берүү академиясында иштеп келатат. Демек, биздин автор жөнүндө кыскача маалымат ушул. Эми ойлонобуз. Бүгүнкү чыгарма эмне жөнүндө болот экен? Кана 3 мүнөт. Эми балдар, силер өзүңөрдүн божомолуңарды эстеп койгула, чыгарманын аягында салыштырабыз. Эми балдар, анда аңгемеге көңүл буралы. Ушул көк музоонун азабы өттү го. Бүгүн да ээп кетти. Энесинин жолун карап турат. Келер маалын да билгеничи, Азамат көк музоого жетип кармады. Эми мунун кыйыктыгын айтпа. Мойнунан сүйрөсөң, артына кетенчик дейт. Эми түрткүлөгөнгө да бирөө керек. Эми балдар, ушул жерден биз маалын деген сөздү чечмелеп алалы. Башкача айтканда сөздүк ишин жүргүзөбүз. Балдар, маалын деген сөздө уңгусу маал,
Маал деген бул убакыт, учур деген сөздүн синоними. Эми андан ары кеттик. Азамат убара болуп атып, көк музоону энесинен араң ажыратты. Анан бир азга эс алып, арыктын жээгине отурду. Караса, көк шыбактын арасында бир сонун гүлдөр өсүп туруптур. Кызыл, жашыл, сары деги санагың жетпейт. Бул жерде балдар силерге тааныш эмес сөздөрдөн шыбак деген сөз бар. Шыбак балдар бул өсүмдүктүн бир түрү. Көк музоо жаш шыбактан үзүп жеген болуп, башын жерден албай алаксып калды. Ошол кезде Азамат бир тутам гүл терип алды. Анан ага жардамга келаткан Тина эжекесин көрдү. Аны көрүп, сүйүнгөнүнөн музоонун муунганына карабай сүйрөп жөнөдү. Эжесине гүлүн көрсөтпөй, артка ката кармады. Ага байкатпай берейин деп ойлогон. Эжеси жакын келгенде, Тина эже, мен сизге эмне берем, билесизби? Деп көзүн күлмүңдөттү Азамат. Билбейм, көрсөтчү, деди эжеси. Мына, сиздин туулган күнүңүзгө белек кылайын деп атайын терип алгам. Караса, баягы терип алган гүлдөрүнүн бири жок. Колунда упузун сабактар эле калыптыр. Көрсө, Азамат гүлдөрүн артына катып кармап келатканда, көк музоо жеп салыптыр. Ай, көк музоо, ай! Азамат бир туруп колуна тутамдай кармаган гүлдүн сабактарын карап, бир көк музоону карап, эмне дээрин билбей томсоро түштү. Эжеси болгон ишти дароо түшүндү. Эч нерсе эмес, Азаматтайым. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жей бермей, ал дагы көк музоонун адаты эмеспи? Ал ошондой соргок, деди эжеси бөбөгүн жооткотуп. Азамат музоону үйгө жеткирип коюп, кайра келип гүлдөн терип алып, эжеме белек кылам деп ойлоп келатты. Эми ушул жерден дагы биз сөздүк ишин жүргүзүп алалы балдар. Силерге анча тааныш эмес сөздөн жооткотуп деген сөз бар. Балдар, жооткотуп деген бул көңүлүн улап деген сөздүн синоними. Эми балдар, силерге суроолор. Биринчи, көк музоонун кандай жоруктары бар экен? Экинчи, Азамат гүлдү эмне максат менен терип алды эле? Үчүнчү, Азамат эми көк музоону эмне кылат деп ойлойсуңар? Төртүнчү, сен Азаматтын ордунда болсоң, эмне кылат элең? Бешинчи, аңгеменин кандай тарбиялык идеясы бар экен? Балдар, ушул суроолорго силер өз алдыңарча жооп берип даярдангыла. Андан кийин эми балдар биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз сабакта Сулайман Рыспаевдин «Ай көк музоо ай» деген аңгемеси менен тааныштык. Сөздүк ишин жүргүздүк. Суроолорго жооп бердик. Кроссворд чечтик. Эми силерге тапшырма. Балдар, чыгарманы жакшылап, көркөм окуп, анан аңгемени түшүнгөнүңөрдү кайра айтып, WhatsApp аркылуу өзүңөрдүн аткарган иштериңерди жөнөткүлө. Анда эмесе ушуну менен балдар биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.